Толық маалыматты бұл 24 кежі сайтынан көре аласыздар. Меніңше уже сайтқа шықса керек. Тағы бұл жерде ұйыштырушылардың айтқанда 19 декабрь күні саат азыр тақтағаны әрекет қылабыз. Тақтағаны неме жөнінде айтып қойсыз бе? 19-ында 19 жөнінде. Ал қандай не? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар. Мен Садыр Жапаровду колдоо штабынын жетекчиси катары сиздердин баарыңыздарга кайрылуу жасап кетейин. Бүгүн элдин интеллигенциянын өкүлдөрү дем берип уландысы, ушул бүгүнкү маалымат жыйынынан өткөзүлгөндөн кийинки уландысы. Элдик жыйын, митинг эмес, тынчтык элдик жыйын 19 декабрь 2019 жылы болгону 2 саатка, саат 12-ден 2-ге чейин элдин талабы боюнча, элдин суроосу боюнча Горький паркында Бишкектин Дворец спорттун жанында тынчтык элдик жыйын өтөт. Уважаемые сограждане, уважаемые жители Кыргызстана, продолжение сегодняшнего информационного материала, сегодняшней информации, продолжение будет 19 декабря 2019 года в парке имени Горького, рядом с Дворцом спорта имени Коджамкула, по настоянию, требованию и по просьбе кыргызстанцев будет народное собрание, народный сход, где будет изложено и где будут подробно рассказаны о дальнейшей действии Народного штаба по защите Садыра Жапарова. Өзіңізді таныштырып кетсеңіз. Жоқ, мындай сөйлей беріңіз. Мындай сөйлеңіз, мен қамап тұрам. Мен ушу Садыр Жапаров жөнүндө бир чындыкты, акыйкатты айтып коеюн деп келдим эле. Ошо менин оюмду, менин сөзүмдү мына азыр отурган аксакалдардын баары айтып өтүштү. Мен ошолордун сөзүнө толук кошулам. Демек, биздин элибиз атам замандан бери акыйкатты, чындыкты сүйгөн эл. Эмне үчүн биздин эр азаматтарыбыз мынагу өзгөчө Садыр Жапаровдай чындыкты сүйгөн, мекенчил, ак ниет эр азаматтарыбыз эч кандай күнөөсү жок эле түрмөдө отуруш керек. Муну буга бүткүл элибиз бүткүл чындыктын атынан айтып коюп, анан элдер канча кайрылууларды жасалып, ошол ойлор жетип атат, президентибизге жетип атат, депутаттарыбызга жетип атат. Алар эмне үчүн мындан бир тийиштүү жыйынтык чыгарбайт? Эл менен болуу, бийликтин эң негизги нерсеси элди угууда, эл менен болуу, эң негизгиси акыйкаттын жолунда болуу. Тегерегиндеги кошоматкерлер эмес, ушундай Садыр Жапаровго окшогон чындыкты гана сүйлөгөн, акыйкатты гана сүйлөгөн, мекенчил эр азаматтар жүрүшү керек бийликтин жанында. Биз ушуну күтөбүз. Биз чындыкты күтөбүз. Биз акыйкатты күтөбүз. Биз ушундай мекенибиз ушундай жакшылыктын жолунда өсүш үчүн чындыктын гана жолунда, акыйкаттын жолунда жүргөн эр азаматтар болушун каалайт элек. Эми ошондой эр азаматтар биздин бийликтин жанында жүрсө, эми ушундай адамдарды пайдалануунун ордуна ошо түрмөгө камап коюшту бул акыйкаттыкка жатпайт да. Ушуга бүткүл эл каршы чыгып атат буга. Бардык эле кайыктырма, ким менен гана сүйлөшпөйүн, ким менен гана пикир алышпайлык, ушунун баарын туура ошону бир пикирде болуп атышат. Ушу
жүрөктөрү ооруп атат да. Ушуга жүрөктөрү ооруп атат. Ушуну биздин бийликтегилер угуш керек. Угуш керек да. Сен кайсы кезиктенсиң? Мен сиздердин айыпсыз абакта жаткан Садыр Нуркожоевичти айыпсыз абакта жаткан деген элдик штабтан ошол жерде мындай маалыматты элеп ошол баракчага. Кайсы маалыматты бересиң? Ушул жердеги болуп аткан нерсени баары. 24-тенби? Жок. Башкабы? Башка көз карандысыз. Жазып койчу, мен экели ооз сөз айтайын. Академик Нарбековди Кыргызстанда салттуу жана эксперименталдык эл аралык медицина академиянын президенти. Россияда бүт СНГда Международный фитоцентр СНГ дегендин президенти. Мен 28 жылдан бери ушул мониторинг жүргүзүп келатам. Кыргызстандын кадровый эмелерине, Кыргызстандын байлыгына, Кыргызстандын экологиясына. Эгер кыргыздар оңолобуз десе, биринчи эле кошоматтан кутулуш керек. Кошомат деген бул адам эмес, саткын деген сөз да. Булар саткындар. Мына азыркы көп кыргыздын жигиттери, кыргыздын олигархтарын баары саткындар. Жанындагыларын сатып кетет. Мына ушу саткындыктан коркуш керек. Экинчи, жалган айткандан коркуш керек. Азыр ак үй көк үйдөгүлөрүн баары отуруп алып, ышкыртып туруп калып айтат. Ышкыртып кантип оңдойт? Кекиртеңге кылычты тагап турса дагы чыркыраган чындыкты айтыш керек. Мында Жапаров деген ошол чындыкты чыркыратып айткан үчүн улар коркот. Мына кыргыз ушул эки маселеден кутулса, кошоматчылыктан, анан калп айткандан кутулса, анан кыргыз барып кыргыз болуп оңолот. Болбосо эч оңолбойт. Түшүндүңбү иним? Анан менин айта турган абдан сөздөрүм көп. Мен азыр Кыргызстанда президенттен баштап 2 саатты жарым суткабы отуруп дебатка чакырганга кудуретим бар. Себеби мен материалдардын баарын билем. Бүт билем материалдарды. Мен жөн эле бир экөөсү эле сөз айттым келип туруп. Чыныгында эгер терең бирөө изилдейм десе, келсе айта турган нерселер абдан көп. Сиздин атыңызды угуп жүргөнбүз. Айыпсыз абакта жаткан элдик штабта ошо биз Садыр Жапаровдун колдоочусу болом. Атым Илемек, фамилиям Исраилов. Сизди биринчи жолу көргөнүмө аябай кубанычтамын ата. Болду. Демилгениңиздер жакшы. Азыр мындай 350 миңден 400 миңге чейин колдоочу болуп калды. Мына эгерде жанагы жыйын боло турган болсо, биз баарыбыз дагы келебиз. Биз эми суранбайбыз. Мөөнөт беребиз. Же жасайсың, же болду, бүттү деп туруп. Түшүндүңбү? Айта бер, коркпой эле мени. Эске сала кетсек, буга чейин айыпсыз абакта жаткан Садыр Жапаровду колдоо деген элдик штаб түзүлгөн болчу. Ал штабтар азыркы убакта айтып кетишти, 400 миңге жакын жерлерден уже колдор келиштир. 400 миңге жакын. Жана 19 декабрда саат 12ден 2ге чейин 2 саат мындай элдик жыйын Горький паркында деген дагы маалыматын ачты. Учурда бул жерде Кыргызстандагы көрүнүктүү аксакалдар көрүп алат. Биз дагы сиздерге чагылдырганга аракет кылабыз. Эгерде мүмкүн болсо. Ошо туугандар, ошондой болуп өттү. Бул видеону өзүңүздөрдүн соц тармак баракчаңыздарга алсаңыздар болот. Ачык, открытый, анын эч кандай автордук укуктары корголгон эмес. Беймаралдын ачык таратсаңыздар болот. Эске сала кетсек, буга чейин Садыр Нуркожоевич экс-депутаттын 1,5 ай мурун айыпсыз абакта жаткан Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоо деп элдик демилге түзүлгөн болчу. Ал демилгенин авторлору буга чейин ачыкка чыкпай жүрүшкөн, аттары аталганы менен бүгүн ошолор келип маалымат жыйын беришти. Ал маалымат жыйынга журналисттер жана 24 KG'нин KG сайтынын имаратында болуп өттү. Ал имаратка ошол
демилгечилердин тобу келип кетти. Алардын айтымында эмнеге башкаларга иштелген амнистия бир гана Садыр Жапаровго иштебейт, жана көп-көптөгөн мындай талаптарын коюп, сунуштарын буга чейин берген эми талаптарын коюп, 19 декабрь күнү саат 12-ге Бишкек шаарындагы Горький паркында мындай тынчтык жыйынга, элдик жыйынга чакырабыз деп туруп, мен бул аксакалдардын бирөөсү менен эле ошол айып сабакта жаткан деп маалымат жагын эме кылып жүргөмүн. Медет Омешович, профессор, физрук, мини-футбол федерациясынын негизечүүсү, ал дагы өзүнүн расмий айта кетти. Дагы эмне болуп экенибиз сөзсүз түрдө көз салып турабыз. Ошо туугандар, сиздер менен мен Илимбек Исраилов да бир нерсени баса белгилеп айтып кетсем, кандай бир 40 чоро деген уюм бар экен. Ал мен эч кандай андай уюм эмесмин, мындай жөн эле Кыргызстандын катардагы толук кандуу жараным, урматтуу туугандар. Ошондагы бир неме кылып кетсеңиздер. Бардыгыңыздар аман болуңуздар. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ийгилик барыңыздарга.